Достор, жандуу аткаруу, жандуу музыканы эч токтотпойбуз. Таң шоу программасы телеканал НТС. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Экинчи саатыбыздын алкагында биздин коногубуз бар. Кесиптешим, келиңиз тааныштырыңыз. Кесиптеш, бизге конокко келген Ырчы мырза Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда да, Казакстан эстрадасында да жаңыдан чыга баштаган Нарын Сүйүнтбеков. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга кутман таң. Нарын мырза кандайсыз? Өтө сонун. Бардыгы жакшы. Көптөн бери келелексиз, көптөн бери. Сиз менен ушундай бир отуруп алып жакшы бир сүйлөшөйүн десек, бошой каласыз. Негизи ушу декабрдын башталышынан баштап келе башым эфирлергечи. Көрсөм 2023-түн деми менен келип калдык. Алгачкы эфир демек бизден болуп жатат, 2025. Эң сонун. 2024-жыл Нарын мырза үчүн кандай жыл болду? Мен үчүн аябай сонун жыл болду. Эмнелер менен таң калтырды, эмнелер күтпөгөн нерселер болуп кетти. Чыгармачылыкта ийгиликтер кандай болду? Чыгармачылыкта ийгиликтерди эл баалайт анан. Биз өзүбүздүн көз карашыбыз боюнча жакшы эле мээнет кылдык деп ойлойм. Жеке жашоодо? Жеке жашоодо деле жакшы буюрду, сонун. Чыгармачылыкта ушу бир аз клиптер тарттык быйыл. Былтыр болуп калды даже. Анан көп эле ыр чыгарды окшойт. Ошону менен мактаналам. Кесиптеш, интернет желесинен дагы видеолорду көрүп калгам. Нарын мырза тууралуу продюсери сизге автоунаа белек кылган, ушул жолу. Эме 2024 болду. Өзүмдүн туулган күнүндө. Ал өзүнө салт болуп калган экен да. Ошо өзүнүн туулган күнүндө башка бирлерге белек кылып, анан ошо туулган күндө белек кылды. Күтпөгөн эле жерден болду. Ал жерде менден да жакындары бар болчу да. Ошол буйрук болуп, белек болуп калды. Мага да продюсер керек болот негизи. Мен да дароо тапсамбы деп ойлойм. Тамаша албетте. Унаалуу болуп калабы деп. Нарын мырза, көп көрөрмандар, көп угармандар сизди мындай токтоо ырларды аткарып жүргөн инсан катары тааныйбыз, билебиз. Мен да ал инсандардын арасында бармын. Качан шаңдуу чыгарма чыгат? Биз күткөн шаңдуу. Шаңдуу кече эле чыкты десиң, эме? Жаңы эле восточный чыгарганбыз бир жума мурун. Эми секинден ошентип өнүндүрө баштайбыз го мынтип. Көрөрмандарды. А так сразу эле мынтип баштап кетсек да болбой калчу да. Чото. Эми шаңдуу кылып, кайра ортосунан жай кылып, кайра шаңдуу кылышын. Алаксытып анан. Кесиптеш, биз маекти улантаардан мурда Нарын мырзадан бир чыгарма укпайлыкпы? Ооба. Ошодон баштайлык. Мени дагы бир таң калтырган нерсе, мен көрүп угуп эле жүрөм Нарын мырзанын аткарышын ырларды. Колумуз менен бирок уга элек болчумун. Чындап айтыш керек. Токтолук болгондон кийин токтолук байкелерим ырындырдайын да. Семек Бешекеев агабыздын жакшы сөз айтчы мага деген чыгармасын аткарып берейин. Асыл затым кашымда жүрчү жакын, караның издеп келем, кайталап уламадым, жаркылдап качты кага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы даба, жарокер жарпым жасчы, жандыным тарткан сана, жарыгым чашчы гана, жакшы сөз айтчы мага, жарыгым жакшына мей, талайым татына мей, карегин тик кароо, кантип мен батына мей, жаркылдап качты кага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы даба, эй жарокер жарпым жасчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгым чашчы гана,
жакшы сөз айтчы мага, ай жакшы сөз айтчы мага. Вали, кол чабар болсын. Жакшы сөзгө эмне жетсин, Нарын мырза, негизи айтып коет эмеспи, аккан арыктан суу агат деп. Сиздин атаңыз ырдайбы, апаңыз ырдайбы, же үй бүлөдөн сиз чыктыңызбы ырчоо? Негизи апам жак тайекелерим ырдайт. Өзгөчө айтканда Салым деген тайекем бар. Аккордеон менен жакшы ырдайт. Эртайын тартат. Анан апам дагы өзүн апам жаш кезинде ырчоолум деген экен да. Анан таятам, кой, кыз кишиге ырчоолмок кайдан деп анан баягы тыйып койгон экен. Ошол бойдон эметпептир, болбосо апам деле ушул шаарга келип, балким ырчоолуп кетмек беле дейм да. Демек апаңыз сизди аябай колдойт болуш керек азыркы учурда? Негизи көбүнчө апам, атам көбүнчө колдошот. Дейлик күндө жазып турушат. Эфирлерге барганда мындай сүйлө, анан чачыңды жазат, ай окуй, мен деген деп. Колдон келишинче жакшы колдошот. Негизи эле бала үчүн ата эненин колдоосу аябай бул чоң нерсе да. Ата эне колдогон сайын бала дагы ачылат, таанты ташкындап, дагы бийиктиктерди багынтсам экен деп ойлонот. Эң чоң колдоо бар демек. Эми чыгармачылык жаатка баралы. Нарын мырза, продюсер менен иштешкен ырчы менен иштешпеген ырчынын айырмасы эмнеде экен сиздин жеке көз карашыңыз? Мен жеке көз карашымда эми иштешкенибизге 1,5 жыл болуп калды. Плюс жактары эле болбосо, минус жактарын көрө деле элекмин. Негизи мен продюсерим аркылуу көрө элекмин. Мен продюсерим казак болгондуктан алардын шарттары бир аз башкачараак да биздикине караганда. Мисалы бүт каражатты ошолор көтөрөт. Еще айлык да төлөп берет. Мисалы жатакана, тамак аш, кийим баарын көтөрөт да. Биздегидей эмес. Бизде мынча акча алып келип берсең, анан ошону сага салып сени көтөрөм дегендер бар да. Андай эмес. Бирок сизде мисалы үчүн продюсер болгонго чейинки Нарын мырза кандай эле? Ага чейинби? Ага чейин ошо чыга албай эле жүргөн Нарын болчу. Кандай эмне кылып чыгып кетсем деп. Эми ошо продюсердин жардамы менен бир аз жылып келатабыз. Буга чейинки Нарын мырзанын аткаруусундагы чыгармалар деги эле дээрлик көрөрмандарды мыкты топтогон негизи. Мен билишимче. Демек, мындан кийин дагы өзгөчө көз караш менен караган анан чыгармалар чыга турбайбы? Буюрса. Чыгарма тандоодо эмнеге көңүл бурасыз негизи? Анан кимдин баягы жеке ою кымбатыраак болуп атат? Продюсердин же жеке ырчынын? Ыр тандоодо көбүнчө өзүм эле басым изем. Ырдын эме маанисине жараша да, маанисине караганда ал деле өзүмчө, бирок кээде продюсерим сунуштаган ырлар да болуп калат. Аларды да бир-экөөнү ырдадым. Анан ошо кеңешип эле иш алып барабыз негизи. Сен муну ырдайсың деп заставить этмей жокпуз да. Мен Нарын мырзанын социалдык баракчасындагы комментарийлерди окуп чыктым. Ал жакта көбүнчө продюсерге карата жазылган комментарийлерди окусам, Нарын кыргыз продюсер тап, сен Казакстанга кетип каласың, Казакстанда жылдыз болуп Кыргызстанды унутуп коесуң деген дагы билдирүүлөр бар экен. Буга өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Андайларды мен да окугам негизи. Эми ушунча туруп кыргыз продюсер табылбадыбы деп жазып калышат да. Эми мен кандай десем, азыр туура эмес сүйлөп алгандай болбойт негизи. Ушул убакка чейин деле жүрдүм да, мисалы продюсерге чейин деле жүрдүм. Бирок кыргыздардан мага бир продюсер чыккан жок да. Чыкса ушул күнгө чейин чыкмак. Анан ошол Кудайдын буйругу экен. Тегетинче Алматыдан келип иштешип калганыбыз бул деле жөндөн жөн эле эмес деп ойлойм да. Жеке карьерада, жеке максатта бийик тоолорду көргөзүп турган инсан болсо, эмне үчүн болбосун? Башка, балким башка улуттагы Бразилиядан келип, бизге деле тренерлер келип атпайбы? Негизи, эми дагы мен мактанып эле атам, мен жана берчи. Мен продюсерим башкаларда эмес чынында. Жезде деп да коебуз, анткени кыргыз кызын алган үчүн. Анан продюсер менен ырчынын ортосундагыдай мамиле эмес да бизде. Как тууганчылык мамиле дейли. Ээн эркин эле сүйлөшөбүз. Эң башкысы кесиптеш, биздин Нарын мырза чыгып атат, чыгармаларды чыгарып атат, клиптерди тартып атат, өзүнүн чыгармачылыгындагы жакшы бир ийгиликтерди багындырып атат десек дагы болот.
биз сыртта уккан угарман катары, көрөрман катары биздин дагы оюбуз башка. Биз ырчылардан күтөбүз ырларды. Качан чыгарат болду экен деп. Анан жаңы ырлар чыкса ошону бир 5 жолу кайталап угабыз. Келиңиз эми бир комуз менен бир ырдайлы, ошондой бир жакшы элге сиңип калган чыгармалардан. Анан буюрса Нарын мырза биздин студиябызда дагы ырдап берет. Кайсы чыгарманы ырдайсыз? Жана башында айттыңыз эми. Дагы деле токтолуп десиң. Башында мактанып кеттиңиз эле. Башынан аяғына чейин токтолуп болсун. Азыр. Анда Нарын мырзадан Сүйүн мерес мыйзам деген чыгарманы. Азыр буга чейинки коноктор көңүл көтөрдү эле, мен мана ичирейин. Бирок эстрадабыздан кичине Буйрса. Көрдүк анда. Өкүттү кусалуу жараттуу, өзгөчө армандуу азаптуу, өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Мен жеген дүйнөгө батпайчын, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактыны ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Сенсиз мен адашкан жөжөдөй, сен издеп чыйпылдап жөнөмөй. Сен сүйсөң кандай эле серпилсем билмексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, ай сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Мен жеген дүйнөгө батпайчын, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактыны ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Бали, керемет чыгарма. Анан керемет чыгарманы керемет аткаруу кошсо, анда дагы көркүнө чыгат эмеспи. Берейин деген суроо мындай болуп атат азыр. Кээ бир продюсерлерден угуп калабыз. Мен ырчы менен иштешсем, керек болсо 2 жашоосуна чейин кийлигишем. Аны деген мен мырза болсо кыздар менен сүйлөштүрбөйм деген сыяктуу болуп кетет. Айымдар болсо жигиттер менен сүйлөштүрбөйм деп кетет. Мен чота эми кызып келатам да. Сиздерде ушул жааты кандай болуп атат? Мындан башка жааттар кандай болуп атат? Негизи биз башында шарт түзүп атканда эле мындай сүйлөшүүлөр болгон эмес, контракт түзүп атканда. Жеке жашоо, үйлөнүү, ал бул болгон эмес. Биздин бир гана максат ушул элге таанылып, эмгегибизди көрсөтүп, чыгармачылыкта бир ордубузду табуу да. Анан каршы деле болбойт негизи. Эмнеге каршы болсун? Өзү деле анын буйруктечи, бирок өзү деле айтып калат, мен сенин өкүл атаң болом, тойду эмжил кылабыз, анан келин барма деп эле ушинтип эле сүйлөшөт. Ачык айрым эле. Ата кызыгыш жок бизде. Нарын мырза, балким эртең биздин коңшу туугандарыбызга күйөө бала болуп калса деле таң калбайт экенбиз да. Ооба. Аны айта албайм. Эч нерсе айта албайм. Макул. Анда айта турган нерселерден суроо берели. 2025-жыл планда кандай болуп атат? Эмне пландар болуп атат? Кандай продюсерлик борбор? Адамзат мындай экенбиз да, өткөн ишке өкүнөр экенбиз да. Мен деле ошондой. Ошо 2024 ушуну чыгара албай калдым. Ага окуй мынте албай калдым деп атат элечи. Эми буйрса ошол 2025-те ошолорду аткарганга аракет кылып атам. Ишке ашыруу менен, Ошол эле, анан быйыл көбүнчө мындай былтыр көп клип тартуу менен алек болуп калдык да. А быйыл көбүнчө эле
ыр чыгарыш керек болуп атат. Ошол болуп атат. Баса белгилей кетчү нерсе, Нарын мырза өзү дагы ыр жазат. Өзүңүзгө таандык автордук чыгармалар бар, Өзүмө таандык чыгармалар көп эле. Мен ырдап жүргөн, кесиптештер ырдап жүргөн чыгармалар көп эле. Кайра эле продюсерге кирип кетсем макул. Ачык десең. Макул. Эми демек 24-жыл бир ийгиликтүү, жемиштүү жылдардан болду. 25-жылды дагы ошондой пландап атабыз буюрса. Чыгармачылыктан башка, элге кызмат кылуудан башка азыр алдыда план жок. Бир гана иштеп, чыгармачылык ырлары тартуулай бериш керек. Нарын мырза баягы бала кезиндеги кичинекей Токтогулда көчөдө чуркап жүргөндөгү кыялы эмне болду? Кыял сонун болуп атат. Жетти Эч ушундай эмес жок. Дегеним эми ошол кыялдардын үстүндө иштеп атабы же Кыялына келатат. Ошол жолго түшүп алды, главный. Буюрса келатат. Эми ал кыялына жетчүгүн да аз эмес деп ойлойм. Буюрса. Балалыкка кайрылып калдык, анда ушул тууралуу сурай берсем, канча жашыңыздан баштап ырдап баштадыңыз эле? Мен негизи башынан баштап айтканда ырдап баштаган эмесмин мен өзүчө. Манас айтып баштагам да. Манас айтып баштаган, күпүлдөп эле эметип баштасам бүттүгүн эле. бекер айттыңыз да. Анан баягы көбү сураш, мен образга кирип кетчимин да. Көбү сурашты, сен эмне туба сазыңбы деп. Жок, туба саз жок эле, мындай жаттап эле айтам деп эле. Кийинчерээк мындай чоңойган сайын уялдымбы билбейм, таштап кеттим да анчы. Анан ошо комузга кызыгуум башталып эле барып баштадым, бирок үйрөнө албай, муну да таштап койдум. Муну мен кече жакында эле тааныштым да кайрачы. Анан ошентип адашпасам бир 7-класста ырдап баштадым окшойт. Билинипчи. Мектептерде коомдук иштерге катышып, ошонтип эле чыгып кеттик. Мектептен деле баягы менсиз эме өтчү эмес да. Коомдук иш. Мен билем кесиптеш. Нарын мырзанын YouTube платформасынан көрүп калдым. Англис тилинде дагы чыгарма аткарганыңызды. Эме англис тилинде бир конкурска катышып, ошол жактан 3 ыр жаттагам да. Ошол 3 ыр эсимде калыптыр. Ошол, андан башка билбейм. Ошону ырдап койгонсуз. Азырбы? Жок. Келечекте. Келечекте? Келечекте буюрса. Ырдайбыз го. Анан дагы бир кызыктуу суроо жаралды. Ошондо комуз менен кече жакында эле тааныштым деп. Комуз курсуна бардыңызбы же сабак алдыңызбы комузчулардан? Эми ачыгын айталы да. Ачыгын айтканда муну жезде алып берип, кыргыз болгондон кийин сен комуз жерде ырдашың керек дегенден барып көрдүм. Аякка бардым, мен этап менен үйрөтүп өткөн да. Жанагындай. Мен ага чыдай алган жокмун, ачык айткандачы. Анан кайра ошол жерден эле таштап, ошол досторум менен үйрөнүп атып эле. Өзүңүздүн слух менен үйрөндүңүз. Бул дагы жөндөм, талант, кесиптеш. Көпчүлүгү азыр андай кыла албайт. Анан дагы бир суроо пайда болду. Музыкалык билимиңиз кандай? Музыкалык билимим өтө жогору десең. Жок, музыкалык билимим жок. Буюрса быйыл тапшырам деген пландар бар. Ошол эле. Негизи салыштырмалуу 5 жылдык диплому бар. Кээ бир артисттерге караганда Нарын мырзанда аябай эле таланттуу экен. Кайсын жечилишти деп атам жана тургулар. Кээ бир эмес чыгармаларды өзүнүн башкы көрөрмандарына жеткире деп коет. Анысы бар, угарман көрөрман катары. Эгер угуп турган болсок. Эми бүгүн кайсы чыгарманы алып келдиңиз биздин студиябызга? Эми бул чыгарма жөнүндө ошонун тарыхына токтолгондо жана жогоруда айткандай эле жездебиздин продюсерибиздин сунушу менен ырдалган ыр. Казакстанда ырдалган ыр бул. Адашпасам Мейиржан Бакытбеков деген ырчынын ыры. Кел жүрөк деп аталат. Казакчасы. Биз кыргызчага которуп эй жүрөк деп чыгарган атабыз. Эгиз жүрөк? Эй жүрөк. Эй жүрөк, Жүрөккө кайрылып. Эй жүрөк. Мен ойлойм бүгүнкү эфирде биринчи эме болот. Эмне деп коет, презентация деп коет. Биринчи ырдалат. Эми чыга элек ал. Буюрса ушу клип бүтөйүн деп калды. Бүтсө эле чыккан турат. Ооба. Бизге Нарын мырза бир аз табышмак кылып айтпай аткан кайсы чыгарма алып келген. Бирок ошонсо дагы табышмактын артында чындап эле жандырмагы жакшы экен. Бүгүн биринчи жолу бет ачары болот бул чыгарманын. Буюрса ардактуу көрүүчүлөр, чогуу биргеликте тыңдайбыз, бул чыгарманы угабыз дегендей. Эми Нарын мырзага кененирээк эркин микрофон суналып, өзүңүз биздин көрөрмандарга, кыргыз элине жакшы бир кутман таңга алып койсоңуз болот.
Биринчиден баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Мекенибизде тынчтык болсун, ар бир үйдө бакыт, ден соолук болсун. Ошол эч ким оорубасын. Анан мага көмөк көрсөтүп, жардам көрсөтүп жүргөн жакындарга терең ыраазычылык билдирем. Кээ бир учурда инсандарга кайрылабыз, анан кээ бир учурда жан дүйнөбүзгө кайрылган да учур болот. Демек, Нарын мырзага ыраазычылык билдирип туруп биз коштошпой турабыз. Дегенде эй жүрөк деп туруп эң алгачкылардан болуп бүгүн бет ачарын биздин студиябыздан Нарын мырза жалпы көрөрмандарга аткарып берет. Да, чыгармага көңүл буралы. Жөнөдүк. Чыныңды айт жүрөк, жагабы алгыс сага да. Эсимди жоготом, бурулуп мага караса. Жолкунбачы жүрөк, болкунба азыр бул айда. Бир дем алайын, дем алыш берчи бир айга. Эй жүрөк, сырыңды айтчы элжиреп, арманың бардыр менчилеп, бугуңду чыгар кел жүрөк. Эй жүрөк, арман көп сенде менчилеп. Муштумдай жүрөгүм, түшүнчү менин абалым. Сабыр кыл сүйүүдө, ошондо бакыт табасың. Түшүнбөс жандар көп, сүйүүнүн ачуу азабын. Келчи жүрөгүм, сырдашып жерим жазайын. Эй жүрөк, сырыңды айтчы элжиреп, арманың бардыр менчилеп, бугуңду чыгар кел жүрөк. Эй жүрөк, арман көп сенде менчилеп. Эй жүрөк, сырыңды айтчы элжиреп, арманың бардыр менчилеп, бугуңду чыгар кел жүрөк. Эх жүрөк, арман бар сенде менчилеп. Armanın bardır mençile,